эч кимди теңине албаса, кыздарына аталык мээрим көргөзбөсө. Силер көмүп салып эле тынчыраак жашасаң. Соттун эрежеси боюнча түз жооп бериңизди өтүнөм. Атаңардын уруп сотконуна чыдап жашап келеттим эле. Эми силер чоң ойгондо оңолот десең, тескерисинче кайра күчөт. Ал бизден кайтып кутулуштун эле айласын таппай жүрөт. Сиңдимдин жашоосу тозоктогудай эле болду. Эмне үчүн кылмыш ишин жашырууга аракет кылдыңыз? Биз коркуп, эмне кылышты билбей калдык. Мен бул суроого комментарий берип коеюн. Мен жылдар тилиң узарып калган. Же ал бизди өлтүрөт, же биз аны. Сен кимсиң? Ким кайдан чалып атканын жакшы билесиз. 2 күн убакыт. Сен мунун досторун билбейсиң да, булар менттер менен бандиттер. Бизди өлтүрөт да жок кылат. Кандын курамында ошаяктын калдыктары табылган. Кантип ушинтип жашап жүрөт? Сен берген ун эч нерсеге жараган жокко? Күнөөсү жок деп табылып, сот залынан бошотулсун. Күлбөйт дагы, ыйлабайт дагы, түшүнбөйт дагы. Анан негизги ушул тасманын максаты эмнеде болду? Бул кинону ошол кайталап көрүп, анан көргөн сайын улам жаңы нерселер ачылып ушундай болот да. Тасмага канча каражат кетти? Алдыда көптөгөн суроолор болот болуш керек деп ойлойм. Кино кылып тартып көрсөк болчу да экен деп анан мага идеясын айткан да. Неге биз эркектер ушундайбыз? Анан жогорку сот менен, мурдакы ген прокурор менен, анан жана ушул жогорку кеңештеги бир топ атка минер адамдар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу Этномедиа порталынын көрүүчүлөрү. Биздин бүгүнкү жаңы чыгарылышыбыздын коноктору Вердикт тасмасынын жаратуучулары, авторлору, тагыраак айтканда режиссеру Сооронбек Тургунмаматов, продюсери Акбар Кубанычбеков жана башкы каармандардын бири Эржан Усманов. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Саламатсызбы? Кандай келе Кош алыңыздар? болдук. Маанайыңыздар жакшы барбы? Жакшы, сонун. Даярдыктар кандай болуп атат жабык көрсөтүүгө? Жакшы, буюрса толкундоолор менен ушул күндү күткөнбүз. Эми ошол күнгө саналуу гана күн калды. Даярдыктарыбыз табында. Буюрса ноябрдан эле переживать этип келатабыз. 2024 ноябрдан бери. Толкундоолор бар кадимкидей. Буюрса 18 сентябрдан баштап Кыргызстандын бүткүл кинотеатрларынан көрө аласыздар Вердикт тасмасын. Вердикт деги эле ушу аты кичине башкача экен. Эмне себептен соттун чечими же өкүм эмес, орусча вердикт деп атаптсыздар? Бул Вердикт деген кинонун баягы сценарий жазылгандан кийин атты Сооронбек койгон, кинобуздун режиссеру. Сооронбек өзү чечмелеп айтып берсе жакшы болот го. Неге андай койгонун? Сизди жооп бере турам. Неге айттың? Вердикт деп бул негизи орусча эмес, эгер жаңылбасам латинский сөз. Чечим дегенди билдирет экен да. Анан буга чейин өкүм дейли десек, мисалы приговор деген кино тартылган да. Ошонун тегерегинде болуп калат экен да. Анан биз Черновой деп негизи атын койгонбуз, Вердикт деп. Эмнеге вердикт? Анткени вердикт деген бул ошо сот отурумундагы кишилердин чечими экен да, ошол ситуацияга болгон. Ошон үчүн биз муну ошо вердикт деп тандадык. Анткени кинонун аягында көрүүчү өзү чечим чыгарат да киногочу. Ошол себептен вердикт болуп калды го дейм. Туура. Көрүүчү өзү сот экен да. Аягында өзү сот болуп өзү өкүмдү өзү чыгарат. Ооба, өзү чыгарат. Бизде болсо баягы азыр коомубузда ар кандай окуялар болуп атпайбы? Бирок ошого элдер мындай масса кайкы кетсе, элдин баары ошол жака ээрчип кете бергендер да. Анан ошо кинонун дагы бир максаты ошо адамдар жеке өзүнүн ой туюмунун жыйынтыгын чыгарып алса, өзүнүн ички өкүмү болсо, өзүнүн ички чечими болсо деген максатта. Жакшы, көчөгүн гана соц тармактардан көрүп калдык. Ырчы Мирбек Адабеков аябай жакшы пикир калтырыптыр. Дагы эмне деди, көргөндө реакциялары кандай болуп атат элдердин? Азыркы учурда дагы бир аз убакыт мурун эле атайын көрсөтүү кылгансыздар. Ал жактан элдер эмне дешти?
атайын көрсөтүү кылдык. Ошо атайын көрсөтүүдө дагы өзгөчө нерселер болду. Ошо Мирбек Атабековду айтып калдыңыз, бирок ага чейин Аскар Салымбеков агабыз келип кинону көргөн. Анан кинону көрүп туруп, Жалал Абадта эгемендүүлүк майрамы болбоду? Ошондо асманда учуп баратып, анан жогорку сот менен, мурдакы ген прокурор менен, анан жана ушул жогорку кеңештеги бир топ атка минер адамдар менен чогуу учуптур да. Анан ошол жактан айтыптыр да, мен бир кино көрдүм, Вердикт деген. Мага жакты. Бирок силер бир кесипкөйлүк жагын карап койбойсуңарбы? Мен силерге чакырып, ошо Дордой плазадан кинону көрсөтөйүн деп, анан ушу бизге кайрылды. Жигиттер да бир жолу ушул адамдарга көргөзсөк болобу деп. Анан азыркы жогорку соттун соту, мурдакы ген прокурор жана ошондой эле мурда вице премьер болгон Ибрагим Жунусов агабыз ошолор үй бүлөсү менен келип кинону көрүштү. Көрүп алар аябай суктанышты. Мындай башкача Кыргызстанда мурда тартыла элек баягы басым жасалган жанр болуптур. Негизи эле сот системасында мындай Кыргызстанда соттор жөнүндө кино боло эле экен. Анан өзгөчө Аскар агабызга да жагыптыр. Анан Мирбек Атабековго дагы аябай жакты да. Ооба. Анан жана спецпоказ атайын көргөзүү деп атпайсызбы? Ошол жактан дагы биз ошол блогер, актер, анан улуу инсандарды да чакырганбыз. Арасында Асылбек Өзүбеков, Эгембери Чалабаев, Кайрат Иманалиев байгелер келип кеткен. Негизи биз ойлогонбуз кинону көрүп эле чыгып тарап макул рахмат деп кетип калышат го десек, бери чыксак кадимкидей талкуу болот да кино жөнүндөчү. Могул жеринде мынтип койду, кызы мындай кылса болмок деп, анан ошол келген блогерлердин арасынан көпчүлүгү эле 10дон 10 деди. Анан эгер кийинки закрытый показга эгер мүмкүнчүлүк болсо кайра чакырасыздарбы? Мен кайра деле көрө берем дегендер көп болду да. Ошо спортсмендер да көп келген ошондо. Ооба. Анан мисалы Эрназар деген биздин күрөшкөн жигитибиз бар, Кыргызстандын, дүйнөнүн, Азиянын чемпиону. Ал оюңду айтпайсың десе ошол. Мен бир жолу көргөндө мындай оюм аз токтото албай атам. Да бир жолу көрүп айтсам болобу деген эсимде түштү да. Чындыгында бул тасманы бир жолу көрүп чечим калбайт экенсиң. 2-3 жолу каякталап көрүп, анан бир ойлонуп, анан бир чечимге токтолушуң керек экен да. Мен дагы атайын көрсөтүүдөн командабыз менен чыгып бир өкүнөт сүйлөбөй калдык да, эмне деп айтарыбызды билбейчи. Бул ошондо кандай болуп калды деп, канча адам болсо ошончо мнение, ошончо ой чыгатту да ар кимденчи. Анан негизги ушул тасманын максаты эмнеде болду? Бул Вердикт тасмасы менен адамдарга эмнени жеткизгиңиздер келди? Ержан Майкес ойноп атып эмнени бергиңиз келди? Ичинде Ержан Майке айтсын. Мен айтып берейин. Сиздин оюңуз кандай? Тартылган, четтен караган адам катары. Менимче баягы тартылып аткан процесс аябай мыкты деңгээлде өттү, эң негизгиси. Бирок мисалы актер катары мен кээде өзүм ойноп атып кээ бир нерселерден жиркендим да. Анткени эмнеге биз эркектер ушундайбыз деген бир өзүмө вопрос келди. Эгерде мен ушундай болсом кандай болот депчи, ушундай зөөкүр болсом депчи. Анан мындай кээ бир нерселерден аябай жиркендим. Баягы үйгө келип, жана күндө эле аялым кууруй бергени, күндө эле жемелей бергени, же болбосо сен эркек бала төрөп бербейсиң деп аял кишини жемелегени, бирок баардык нерсе Кудайдан экенин эч кимибиз мындай этибар албайт окшойбуз да, кээде жашоонун баягы образына кирип алгандачы. Анан менимче бул эки жана тыйындын эки жагы бар дейт го. Бул кинодо да ошондой да, бир эки тыйындын эки жагы бар да. Бирок баягы ар бир адам өзү жакшы кылып атам, мен семьямды эч качан жамандыкка түрткөн жокмун, жакшы эч нерседен кем эмес деп акчанын баарын таап берип, бирок үйүндөгү аялынын, кыздарынын ички дүйнөсүн, ички жан дүйнөсүн унутуп койгон да, алардын сезиминчи. Эркек киши мен акча таап берип атам, демек баардыгы жетиштүү дейт да. Бирок эң негизгиси ушу аталык сүйүү, аталык мээрим жетишсиз экенин билесиң да. Кээ бир баягы сахналарда ойноп атыпчы. Ушундай. Анын жакшы жагы да бар. Мисалы, ал аялынын көз карашы болушу мүмкүн, эркектин көз карашы башкача болушу мүмкүн деген ой. Жакшы. Бул сиздердин дебюттук тасмаңыздар. Анан дебюттук режиссер менен иштешкен кандай экен? Менимче эң сонун. Анткени биз Сорун экөөбүз канча жылдан бери театрда чогуу иштейбиз. Мен Сорунду мисалы жарым сөзүнөн түшүнөм. Анвардын мисалы баарыбыз ушу бир театрда өскөндүктөн биз бири-бирибизге иштеш аябай жеңил болду деп ойлойм да. Жакшы. Сорундун негизги көз карашы кино жаатында аябай мыкты деңгээлде өсүп атат, Кудайым буйруса. Мындан да келечеги кең болот деп ойлойм. Ооба.
чыкканда дагы биринчи дебюттук тасмасы дагы Хит болду, хит болду. Бирок бул вердикти керексинге чейин тартылган. Ооба. Биринчи вердикт тартылган. Биринчи вердикт тартылгандан бул чыкканда дагы өзгөнчө башкача необычный жанрда чыгып атыптыр да. Мындай тасмаларды мен мисалы көрө элек болчумун Кыргызстанда. Сиз кайсыл жактан шыктандырдыңыз бул идеяны? Деги идея кимге таандык бул вердикт тасмасын? Бул тасманын идеянын автору негизи Алмаз Садыров деген байкебиз, башкы продюсерлердин бири. Ошол байке менен таанышып, бизде таанышуу да бир башкача болгон да. Ал байке ошол өзү чет жакта Америкада жумуш кылат. Анан идеясын айтты, макул байке деп. Экөөбүз бири бирибизди көрбөй эле мындай уже неме кол алышасың го, мындай бетме бет турганда кол алышкандай эле сүйлөшүп салганбыз да. Финансовый башка вопростор бат-бат эле чечилген. Анан Алмаз байке Акбар байке направить эткен. Акбар байке менен жолугуп экөөбүз, мен Акбар байкени сыртынан таанышмын, анан Акбар байке менен биринчи жолу көрүп ошол жактан таанышып, анан ушул идеянын үстүндө иштеп баштадык. Анан бул жерде мен жалгыз болгон жокмун, айта кетиш керек. Анвар Осмоналиев деген биздин актер байкебиз бар. Ошол байке менен бул кинодо сорежиссер болдук. Ал мырза дагы бир башкы каармандардын бири болду, ошол жакта дагы терс каармандардын башкы терс каармандын бири ошондой болду. Бактияр да кошуп койсок болот. Бактияр байке үчөөбүз ошо командабыз, эми творческий болуп команда болдук. Анан актерлорду тандаганда, сценарийди обсуждение кылганда ошол чогуу кеңешип аттык. Соорондор, Анварлар биринчи келип мага кайрылышты эме депчи. Ушундай ойноп бербейсизби? Анан кийин Соке айттым, даярданыш керек, ал эми жакшы роль деп. Мен да кызыктым. Анан мага сценарийни көргөзүштү, окудум. Анан окуп атып ойлондум да, мен ушундай булар зөөкүр көрсөбү депчи. Негизинде көп киного барганда мен көзүң добур экен, анан кийин эме экенсиң деп көп киши мындай баягы Жакшы роль берет, жакшыраак роль берет да, мындай зөөкүр роль берет да. Анан Ачык байкелер деген эмелер сылдыңдап атпайбы? Эми сен ал Сооронун Анварлар сени зөөкүр деп берет да депчи. Театрда баягы инилериңиз нары жумшап, бери жумшап койгондуку. Зөөкүр көрүнүп төпөштөп коет. Зөөкүр көрүнүп койгонсуз жакшы эле болуп турду убагында. Ошондо бир топко чейин күлдүк өткөндө немеде. Эшин алдында отуруп сүйлөшүп. Эржан байкени ошо тандагандын себеби анткени жана кино боюнча айтты го, тыйындын эки тарабы дегенчи. Эки планды алып жүрүш керек болгон да, ошон үчүн добрый дагы злой дагы немеси керек болгон да. Ошон үчүн Эржан байкени сунуштаганбыз. Актерлор боюнча токтоло кетсек, ушу Айнур эже дагы аябай мыкты ойноптур. Чындыгында сөз жок, башында эч нерсени түшүнбөй, аягында ишене албай ишендим го, мен чын эле ушундай ролду аткарылдыбы деп. Ал Айнур эже менен кантип байланышка чыктыңыздар? Кантип бул ролго келип калды? Башында ошол роль тандоого келгенде эле биринчи вариант Айнур эже болгон. Айнур эже оюнча эле калды менимче. Анткени Айнур эжени биздин театрга келип дагы Улан Өмүралиев деген спектакль койгон агайыбыз. Ошондо жанында жардам берип, анан биз менен актерский иштеп, мындай мастер-класстар менен жүргөн да. Анан ошондо бир көз салып койгонбуз. Жакшы неме педагог окшойт депчи. Анан бир-эки ролдорун көрүп, анан ушул ролго эмнегедир туура келди да. Анан команда деле вроде бы каршы болгон жок. Биз күткөндөн дагы менимче жакшы чыгарды го дейм. Өзүнүн мындай кандай десем, талантын жеткире алды. Точкасына жеткире аткарды да ролду. Биз реально эле кино бүткөндөн кийин карап таң калдык да, эже мындай Айнур эже эки планды тең кармап мындай жакшы образ чыгарды да. Ой, биз бекстейджге барган күнү ошо сот отурумда болуп аткан эпизоддор тартып аткансыздар. Сыртка чыксак, Айнур эже плед жамын алып бурчта жалгыз отуруптур да. Мен келип Айнур эже эмнеге жалгыз отурасыз десем, жок мага тийишпей, мен ролдон чыкпай калышым керек деп өзүнчө ошондо отурганда таң калгам. Ушунчалык жоопкерчиликтүү аябай даярданып аткан турбайбы ролуна. Адам жашайт экен да ушул роль мененчи. Абдан эжеге ыраазы болдук чындыгында. Дагы жакшы жери эки кызы жүрбөдүбү жанында. Бирөөсү 3 курс Манас университетинде окуйт. Бирөө негизи блогер да, анан актерский жагына бир аз аралашып баштаган экен. Буга чейин билими жок. Билими жок, ооба. Анан Айнур эжеден бир күн суранган күн болду, ачыгын эле айтыш керек.
Айнур эже бул экөө сиздин кызыңызды ойноп атат, анан сиз менен жакын. Кээ бир моменттерде мисалы психологический напряжение көп болгон эпизоддордо мен экөөнү телефондорун алып туруп Айнур эжеге кошуп берип коетмун да, бир билбейм тренингпи, бир мындай немени даярдап беребиз. мындай концентрация кылып бир оюн бир жерге чогулуп тургудай кылып бир нерселерди үйрөтүңүзчү дедим дагы, эшигин жаап салаттым да, залга камап туруп. Анан ошо келгенде карасам кадимкидей уже алар мама деп мамиле кылып мындай уже задача берсең мындай ошол нерсени кармап отуруп атышты, анан ошол жагынан дагы жардам берип коет кадимкидей. Менимче кыздар да аябай жакшы ойногон. Мен кинону көрө элекмин, бирок биз партнер болуп ойноп атканда мага мындай баардык жактан жеңил болду деп айтсам жаңылышпаймын. Анткени Айнура дагы менин группалашым, ал бизде бала кезден бери чогуу. Аны билем. Эки кыз дагы аябай мыкты ойношту. Мындай мен үчүн кээде баягы бир кинолорго барганда партнеруңду чувствовать албай көпкө чейин кыйналасың да. Бирок бул ансамбль менимче аябай мыкты болду да. Мисалы бири-бирибиз үчүн жеңил болду деп ойлойм. Бул тасмага дагы өздөрү ишенип ошол ролго толугу менен кирип бере алды окшойт, анда ушунчалык жан дүйнөсү менен бул тасмага аракет кылышыптыр. Ооба, анткени мындай болду да, биз сценарийди читка кылып отурганда эле Айнур эже окуп атып эле уже аягына келгенде мындай баарыбыз бир токтоп калганбыз да. Тиги кыздарга да ролун түшүндүргөндө, ушундайбы депчи. Ошон үчүн менимче мындай катардагы роль болбогон үчүн баардыгы мындай жакшы мамиле кылыш керек. Анткени жөнөкөй ролду мисалы көбүнчө биз актерлорго чалып туруп эртең мондой сиз офистеги работникти ойнойсуз тиги бу десе, ошол күнү барып ойноп саласың да. Бул жактагы образ эртең келип эле ойнобой кал дейт турган образ жок болчу да. Кадимкидей читке өттү, мындай баягы столдун үстүндө отуруп кеңешип, ролдордун үстүндө талкуу жөнөтүп, бири-бирибизге анализ жасап, мындай тил менен айтканда. Ошондуктан мындай ар бирибизге режиссерлор мындай задачаларын берип, мындай алардын окуяларын айтып берип, ошон үчүн актерлорго да кичине ойногонго жеңил болду. Анткени өздөрүнө сиңирип, ойноп, үйүнө барып ойлонуп, баягы ролдун үстүндө иштеп келгенге мүмкүнчүлүк болду да. Жакшы. Менимче бул кинодо дагы ар бир актер, мисалы мен Тасманы бир 10 жолу көрдүм окшойт э. Ооба. Анан деп карасак, ага чейин дагы мен башка кинолор менен да салыштырып карасаң, мисалы кээ бир кинолордо баягы 2-3 каарман тарткан кинолор болот экен да. Ошол 2-3 эле адам кинонун аягына чейин кинону алып келишет экен да. Ама биздин ошо кинодо мактаныч эмес, бирок ар бир актер өзүнүн ордунда өзүнүн ролун жакшы ойноп беришиптир да. Ошонусуна ыраазы болдум. Рахмат сиздерге. Кудай буйрса кино чыкса, эл көрсө, анан элдин да таразасынан, сынынан өтсө, анан ошондо рахмат айтып, ошондо рахмат айтып чай ичет. Кудай буйрса. Бул жакта жогорку соттун өкүмдөрү аябай мактап аткандан кийин жөнөкөй элге аябай эле жакшы өтсө керек деп ойлойм. Кудай буйрса деп турабыз. Буйрса. Эми элге жагып, элдин мындай көңүлүндө алынган кино Тасма болсо эле биздин жеңишибиз ошол да. Ооба, жана эл тараза, эл сынчы дейт го. Ошо эл эми калган эл чечет да буйрса. Жакшы. Анан трейлер чыгарыпсыздар, анан комментарийине кирип окусам, көбүнчөсү бул чыныгы болгон нерседен алынган Тасма окшойт деп көп адамдар жазыптыр да. Бул чындыгында кандай? Канча пайыз чындык барбы же бул көркөм Тасмабы? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Сооронбек жакшы билет бул. Себеби сценарийде өзү толук иштеген. Сценарийди да жазган бир тууганыбыздын эмгегин да баалап айта кетсек жакшы болчу. Айзабек деген байкебиз жазды. Бул агабыз мурда Белгисиз маршрут деген ушу кинолордун сценарийин жазган экен. Анан ошонун үчүн дагы кинобуз дагы буйрса жакшы болду деп ойлойм. Анан кийин Сокелер, ошо Анар байкелер баары негизи адабиятта типтештирүү деген бар да, бир каарманды аласың дагы көптөгөн окуяларды алып келип каарман чыгарасың. Анан биздеги окуянын жарымы төгүн, жарымы чын деп манас айтылгандай кинолор деле ошондой кетет экен э. Ооба. Көркөм болгон көркөмдөлөт экен да. Көркөм болгон үчүн ооба ошондой болот. Окуя боюнча мындай да, биз дагы комментарийди окуп атабыз. Көбүнчөсү ошо Бишкекте, тиякта, биякта Кыргызстанда болгон окуя деп атышат. Негизи ошол Алмаз Садыров деген байке чет жакта иштейт деп атпаймынбы. Ошол жактан мамлекеттин адаштырышы мүмкүн. Эстония деди беле. Эстониялыкпы бир байке менен жолугуп сүйлөшүп калып, эми жол катары баратканда сүйлөшөт да адамдарчы. Ошол байке ушундай окуяны айтып берген экен. Анан Алмаз байке жөн эле мындай деп угуп койгон. Анан
кино кылып тартып көрсөк болчу да экен деп анан мага идеясын айткан да. Анан мен кандай тартуу форматын Байкеге сунуштап, анан хорошо ушундай кылалы деп чечкенбиз да. Анан негизи эле ошол СНГ болсо керек ушул окуячы, ошонун тегерегинде да. Анан биз ойлонуп көрсөк, бул тема ошол немеге Советтер Союзуна кирген 15 мамлекет бар го. Ошолордун негизи эле дүйнө жүзүндөгү проблема экен да бул. Ортодо жана байлык болуп атпайбы? Ошонун тегерегинде болуп атат да. Анан биз кыргыздарга өзүбүздүн немеге менталитетке адаптация кылдык, ал идеяны. Адаптация кылып, анан көркөмдөлдү. Балким биз ошо кинонун башында да жазганбыз. Балким кээ бир кейипкерлер, каармандар мисалы окшоштар болуп калышы мүмкүн. Аты окшошуп калышы мүмкүн, же местоположение окшошуп калышы мүмкүн да. Негизинен чындык окуянын негизинде бирок көркөмдөлгөн. Мисалы биздин атайын ушу көргөзүүгө келген адамдар делечи сыртка чыгып, мисалы Акмат Султан уулу деген Төкмакын бул жана 5-чи микрорайондо болгон деп атат да. Да бирөө чыгып бул деген кара колдо болгон деп анан. Бирок сурай келсең, точно ушундайбы, так ушундайбы десең, жок, ал негизи башкачараак дейт да. Анан бул негизи көркөм фильм, Сооронбек айткандай, бул ар бир жерде боло турчу тагдырлардын түрмөгү да. Ооба. Көбүнчөсү ошол атайын көрсөтүүдөн чыккандан кийин дагы тартылып атканда дагы ар кайсы жак сиз айткандай ошо Арчы Бешикти айтып атты, 5-чи микрорайон ошолордун баарын айтып атышты да. Мындай ойлонуп көрсөк, комментарийде көп да. Бул могул жакта болгон окуябы, тиякта 5-6 вариант бар экен да. Значит, бул көп эле жерде болгон. Өнчөсү баягы атайын көрсөтүүдө дагы бир мен таң калтырганы, ушундай баягы актерлордун образына кирип кетишиптир да. Сиз деле келип уктуңуз го, баягы жана квартираны өзү эле алып жашай бербейт беле деп киного кирип кетишиптир да. Анан ошончо ишенип аткан эл, менин оюмча, комментарийге ар түрдүү нерсе жазат болуш керек. Кинону көргөндөн кийин буюрса, келечекте мындан да көп комментарийлер болот да. Тасманы чыкканда да биз да спорт этип калдык бияктагы коллегалар менен. Чын эле квартираны өзү эле жашай берсе болмок деп негизи мен айткан ошол. Сиз айттыңыз беле? Тынч эле ошол квартираны алып жашай берсе болмок дедим да, бул нерсенин баары болбойт болчу депчи. Анан чындыгында Тасма бир көрүп эле, ооба жакшы болуптур деп кетип кала албайсың да. Муну дагы 2-3 күн ойлонуп, кандай болуп калды деп, ар нерсенин өзүнүн чындыгы бар экен. Ар бир адамдын кимисине болушаларын билбейсиң да. Айнур эжеге болушайын десең, анда чындыгы бар да деп, атасына болушайын десең, бирок аныкы деле туура болуп атпайбы деп ойлонуп отуруп. Биз бул кинолорго тартылгандан кийин прокаттык күбөлүк алат турбайбы? Эмпа биздин биринчи проект болгон үчүн ушу жолдун баарына өтүп келип атабыз. Биздин Данияр деген байкебиз бар, юрист байкебиз, анан ошол жака барып кинону көрсөтүп, анан ал жактан прокат күбөлүгүн берген эже дагы 3-4 жолу кайталап көрүптүр да. Негизи айттыр да, мен негизи келген кинолорду бир эле жолу көрүп эле анан кол коюп берип, болот же болбойт дечүбүз депчи. Анан бул жери кандай деп анан Данияр байке айтат, кечке презентация кылдым депчи. Анан чындыгында бул кинону ошол кайталап көрүп, анан көргөн сайын улам жаңы нерселер ачылып ушундай болот да. Ооба. Жакшы. Бир көрүп, сразу чечим чыгарыш кыйын да бул кинодон. Болбойт экен. Чындыгында 2 жолу көр, анан бир токтолуп чечимге келишиң керек экен. Соканна, сен бир кишине 2 жолу кирсин деп туруп тарткан турбайсың. Ошондой максат болду. Бир эле жолу көрүп келбей койбосун деп. Бир жолу келип көрбөй койбосун. 2 жолу келсин. Кассаны толтуруп берсин деп. Мисалы Аскар Салмбеков агабыз элестеңиз, өзү 2-чи жолу кайра кайталап көрүп аткандан кийин анан мен оюмча дагы алдыда көптөгөн суроолор болот болуш керек деп ойлойм. Жакшы, касса деп калдык. Анан биздин подкастта эч кандай сырлар жок. Бардыгы ачык айкын. Тасмага канча каражат кетти? Сиз кинону көргөн адам катары канча кетти деп ойлойсуз? Мен жана айткам, встречный вопрос берген. Суроо берген болбойт Негизи биз сиздер могу техника менен бизди тартып аткан сыяктуудай техниканы да өзүбүз Америкадан алдырдык. Ошо Алмаз Садыров аттуу ушул кинонун автор, дегендей идеянын автору, со-продюсер ошол адам менен биргеликте техника толугу менен алынды. Андан тышкары ушул киного кеткен каражат азыркы күнгө бир $100,000 келип такалды да. Не дерин деп анын аябай көп акча кетти чындыгында. Ооба, анткени бул биздин локациялар да аябай көп, актерлор да көп. Анан чоң проект болду да, еще биринчи проект баштаганда. Биринчи проект болгондо да аябай баштаганда эле биз. Баштаганда эле ушундай болду. Анан сен Акбар байке айткандай, көп кинодо 3-4 герой менен чыгып кетет да. 2 герой, калган эпизодический болчу.
бизде ошо линиялар көп болду, актерлор көп болду, анан көбүнчө ошо кесипкөй актерлорду алдык, анткени бул жөнөкөй эле роль эмес, бир шлейф алып жүргөн, ичинде бир нерсе кармаган роль болгон үчүн көбүнчө профессионал актерлорду алдык. Мисалы Темирлан Исманбеков баштаган Альбин эже, Руслан Орозакунов, Ержан байке, Бактияр байке өзү дагы ойноду. Анан ошо көбүнчө ушу Бактияр байкени дагы башка жактан көрдүк деп атышат. Бактияр байке буга чейин көбүнчө жанагы нерв, опер же болбосо моинтип эмоциональный болсо, бул кинодо токтоо адам, токтоо, анан башкача образ болду. Ролу да кызыктуу, бир өзгөчө. Ошо Сооронбек, Анвар байкелер менен сүйлөшүп атканда, ошо биз дагы эми баягы ички биз кинонун түзүлүшүнө же болбосо кино тартылуу ошо биз билбеген соң четтен эле көрөрман болуп карап турдук, продюсерлер. Бирок бир суранычыбыз бар эле, ушул билимдүү адамдарды тартпайлыбы депчи, баягы кинодо ушул Кыргызстанда болобу же чет өлкөдө болобу бүтүп келген актердук даскан жолу бар, изи бар адамдар тартылса кинобуз жакшы болот деген оюбуз бар эле да. Ошол максатыбызга Кудай буйрса жеттик. Мыкты чечим болуп турат экен, актердук составдагы сценарийди кадимкидей жакшы чагылдырып беришиптир. Кино дегенде мындай бүт адам тартылгысы келе берет экен да, мен ушуну ушуга чейин билбептирмин. Мени бир жакка кылып чыгып койчу дегендер көп болду. Тартып атабыз десем эле. Аябай көп не болду. Ошуналар, жолдогу тааныштар баары эле чалып элечи. Бир жерине тартып койбойсуң, мындай саат канча болду деп өтүп кеткен киши болуп койбойлу деп элечи. Бирок ошо көпчүлүгү кечирип коюңуз, мени түшүнбөйт да. Макул деп тартасың, бирок көрүп аттыңыз да. Оңой көрүшөт экен да. Оңой көрүшөт. Анан площадкага киргенде сени 20 киши, 25 киши карап турат. Ошо камера карап турат да, прямойчу. Анан жанагы состояние эмес, элементарно жөнөкөй бир сөз айтканда кыйналып калышат да. Сураганда дагы башкы ролду сурашат экен да, мындай майда ролдорго тартылып көрбөйсүңбү деп. Кээ бир аябай кыйбас адамдар болду да, анан ортосунда жана саат канча болду деген жерге коштук да. Анан аларга азырынча ушул жерге эле тартып турбайсыңбы десең, таарынышып мындай дароо эле Ержан Осмоновдун ролун сурашат деп болду. Бирок ошо келген киши аягында ушул нерсени түшүнөт да, бул ойноо, то есть камеранын алдында образ чыгаруу оңой эмес экенин түшүнүшөт. Кинону аябай бат эле 1-2 күндө тартып койгондо көрүшөт, чындыгында. Даяр нерсеге сынчы көп, анан тартып бүткөндөн кийин айтышат, болбой калыптыр, мага берсеңер мен жакшыраак тартмакмын дегендер да көп болот арасында. Анан Ержан мырза, акыркы учурда сиздерди көп тасмалардан көрбөй калдык да. Эмне себептен? Же театрга толугу менен өтүп кеттиңизби? Эмнеге көрбөй атасыз? Же мен байкабай калып атамбы? Жок, ооба, чын эле көбүнчө ошо театрда биз атайын театрда иштегенден кийин көбүрөөк киного убакыт жок болуп калып атат. Анын үстүнө убакыт жок болбой эле албай атышат негизичи. Чындыгындачы. Сорондорду коркутуп эле алдырдым. Сорон менен Анвар Бактияр үчөөнү урушуп атып алдырдым десем. Эми билбейм, эми азырынча ушундай го деп ойлойм. Баягы кээ бир чыккан проекттерде иштеп атабыз, чыкпаганда театрда эле өзүбүздүн ролубузду театрда аткарып, ушу театрда эмгек кылып жүрөбүз. Сизге көбүнчө кайсыл жакта иштеген, алектенген көбүрөөк жагып атат, жеңилирээк болуп атат, балким театрдабы же кино тармагындабы? Жеңилирээк эч жакта жок, баары эле оор. Театрда кайсы жерге барсаң мамайдын көрү дегендей. Эң башкысы мага театр жагат негизгиси. Театрдан мен эс алам, анткени аякта болсо мындай эркиндик бар, анан сен тиги зритель менен көзмө көз сүйлөшөсүң да. Ал сенин эмоциясын көрүп турасың, ойноп атып чалардынчы. Сени колдоп турганын, сага переживать эткендерин сезип, жан дүйнөң менен сезип турасың да. Ошондуктан сахнада ойногон мага көбүрөөк жагат. Ал эми сахнада бирок бир эле жолу ойной аласың. Аякта дубль жок. Сахна чыккандан кийин сен каарманды кандай ойносоң эл ошондой кабыл алат. А кинодо болсо экинчи дубль, үчүнчү дубль бар, төртүнчү дубль бар, 17-чи дубль бар. 17-чи дубль бар мисалы да. Кайталап ойногонго мүмкүнчүлүгүң бар да. А театрга чыккан сен кулисадан бир кадам аттаганы сен элди алдай албайсың. Көп актерлор дагы ошо кинодон кичине эмерээк болуп калышат,
толугу менен кире албай ролго анда экинчи роль кылып койсом болот да деп ошол осознание менен дагы кээде толук кандуу мынтип ролго киришпейт, театрдан башкача кээ бир ал толук ролго кирбеш үчүн кирбеген себеби бул режиссердун көптөн көп эмеси. Анткени режиссер актерго даана жана так кылып түшүндүрүп тапшырма бериш керек. Эгерде ошондой тапшырма жок болсо, актер эчтекени түшүнбөй атса, актер анда чыгып өзүнүн эле текст боюнча ойной бериши мүмкүн да. Вердикт тасмасында эң көп дубль канча болду сиздики? Көп эле болду го дейм, бир 17 Анда режиссер жок, ошол режиссер көрүп турган үчүн ошондой дубль көп болот го дейм. Анткени демек режиссерго жакпай атса, кайра ойнотуп атса, ал актер үчүн ал нормальный нерсе, жакшы эле нерсе. Сором байке. Ооба, Ержан байке менен моменттер болуп атты, мисалы жана кыздарына болгон бир отношениясында бир жерде өзгөрмөк да. Ошондо эки кызым бар тигүү дегенде ошол жерде менимче көбүрөөк дубль кылдык. Анан жанагы кызы менен, кичүү кызы менен келип мен сени жакшы көрөм кызым деген. Айда 5-6 дубль болду. Ооба. Негизи ошол жана Ержан байке айтып атпайбы? Сахнага депчи, менде мындай бир окуя болду, билесизби, жана кылымга картарда. Раматылык Азиз Мурадилаев менен чогуу чыгып бир сахна бар эле го. Жакшы эле чыктым да. Чыгып туруп, ошол катага жол жок да сахнадачы. Анткени аттадың уже баардык көңүлүңдү ролго, ошол немеге мизансцена көңүл бөлүшүң керек да, каяка басасың, кайсын айтасың. Чыгып алып туруп бир текст айта албайм да, жана билесизби? Бул жер кайтарылчу зона дегенде. Ушундай сөз болчу да. Анан эми Азиз байкенин да сүрү бар да. Келди жаныма. Анан бул жер кайтарылып деп тилим бура албайт да. Анан өзүмдү кармадым. Нормально айтам деп кайра айтсам, негизи неме экен да? Бул психология окшойт. Монтип канчалык напряжение болуп, блин, унуттум деген сайын мейиш кан жүгүрбөй калат окшойт го. Текст такыр келбей калган да. Бул жер кайтарылып зона понятно деп койм аягындачы. Типа тигини билдирбейчи. Ошентип коюп анан ал сахнадан чыккандан кийин чыгып алып кызардым да, өзүм уялдым да. Ошончо 2 ай даярданып бардым, анан бир күн ошол жерде. Ошол эле сөз болчу да. Ошол эле сөз болчу. Башка сөзүңүз жок беле? Жок, ага чейинкилерин айттым. Андан кийинкилерин айттым. Именно бул жер кайтарып зона дегенде бир сөзүң эле кээде мындай айта албай каласың да. Канчалык аракет кылып айта албай, кээде мындай болот, айта албай калып туруп түшүнөсүң да, анан басып кетесиң да. Калган актер түшүнүп, импровизация илип кетет. Туура, менимче кинодо дубльдүн көп болушу бул актер үчүн дагы, режиссер үчүн да эң жакшы нерсе деп ойлойм да. Анткени кээ бир актерлордон мисалы уккам, мен кирип турган бир эле дубль менен ойноп чыгам депчи. Бирок балким ал монтажда келбей калышы мүмкүн. Балким режиссерго жакпай калышы мүмкүн. Канчалык дубль көбүрөөк болсо, мисалы 6-7 материал көбүрөөк болот, анан ар бир дубль ойногондо сен варианттарды кошосуң да. То есть импровизация. Бул дубльда башкачараак ойносоң, тиги дубльда башкачараак ойноп, тиги дубльда башкачараак ойногонго аракет кылат да. Эми бул режиссердун сага берген тапшырмасы боюнча. Анан кээ бирлер ошентип ойлошот, кирип туруп бир дубль менен ойноп кетип калам, бирок эртеңки күнү кино чыгып туруп, кинону көргөндө мен бул жерин мынтип ойносом болмок экен деген өкүнүч пайда болуп калышы мүмкүн да. Эме да, актерлор мындай робот эмеспиз да, негизичи. Анан живой организм деп коет го. Ошон үчүн мисалы мен бир дубльда, 2 дубльда ойноп салдым деген мындай көп кошула албайм да. Анткени биринчи дубль бул репетиционный, биринчи сахнаны, то есть мизансценаны чувствовать этишиң керек. Могул жерде мынтип койдум. Анан технически да балдар карайт да. Оператор свет карап туруп, биринчи, экинчи дубльдар мына репетиционный кетет. Андан кийин уже өзүң ишенип баштайсың да. Ага чейин репетиция болот. Бирок репетиция ал жак, анан тартылуучу жер бул жер болсо, бул жерге көнүш үчүн дагы ошо биринчи, экинчи дубльдар керек да. Кино балким ортосуна келип жана эмеге келип каласың го. Ортосуна келип образга кирип, уже эметип кал. Ошондо бир 1-2 дубль ойноп калышың мүмкүн. Анткени сен уже баардыгын сезип, чувствовать этип калгандан кийин, анан ошондо бир 2 дубль, бир дубль менен ойноп эргүү алып калганда, анан келе калып эле мен бир дубль менен ойноп кетем дегендерге каршымын. Негизи эле театр менен кино дүйнөсү бир эки таптакыр башка нерсего, эки башка удовольствие аласың да ал жакта. Мисалы, мен сиздин Тагай бий аттуу спектакльге баргам, Табылдыктан. Аябай башкача эмоция алып чыккам.
ичинденчи чындыгында ага чейин мен спектакльдарга барып көргөн эмесмин да. Менин биринчи спектаклим Тагай бий болчу. Ал жактан дагы ошол жакта актерлордун көптүгү, мен эме деп чыккам, Эржанбекенин кандай памяти бар, ушунун баардыгын жаттап чыкканга башынан аягына чейин кантип унутуп калбайт депчи. Ошол үчүн репетиция кылабыз да, 2 ай, 1 ай, кээ бирде Читка болот. ошол эле Төлгө деген спектакльде 7 ай репетиция кылганбыз. Бирок биз 7 ай кантип өткөнүн мисалы байкабай деле каласың да кээде. Анткени күндө ошол сенин өзүңдүн сүйгөн жумушуң, эртең менен баргандан кийин ошол биз эми өзүбүз тандап алган жумуш да. Ал жумуштан тажаганга мүмкүн эмес да. Тажап таштап кетип калганга да мүмкүн эмес да. Биз анткени биз өзүбүз тандаганбыз да. Анан башка бирөөгө да жалып кылганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анткени ал профессиябыз. Ооба. Ошо көпчүлүгүндө ушул суроо боло берет го. Ошончо текстти кантип жаттап аласың депчи. Бизде ошо 1 ай читка болот пьесанын. Анан выгородка деп коет, сахнага чыгып текст алып басасың да. Мизансцена койгондо так мен могул жерден келип ыйлашым керек экен, могул жерден басам депчи. Анан жаңы мышечный память деген бар да. Ошол басканда көбүрөөк текст жатталат да, мисалы. Эмоционально көбүрөөк жатталат да. Келдиң, могул жерден монтип туруп, могул эмоция менен айтам дедің, ошондо көбүрөөк текст калат да. А биз аны бир күндө окуп туруп эле эртеси чыгып ойнобойбуз да. Көптөгөн жанагы азиз кишилер бар го. Азиз кишилер, алардын китептери башкача болот да. Мынтип кармаганда окуйт да. А биздин сахнада мизансцена ошол сыяктуу да. Анткени биз ошол баягы мээ булчуңу ар бир нерсени сиңире берет өзүнө. Мисалы, бул жака басканда бул текст, тиги жака барганда тиги текст, тиги. Мисалы, кечке чейин баягы кээ бирде жумуштан башка жумушта жүрүп шашып бушуп эметип каласың да, анан күндүз эстейсиң да баягы съемкада жүргөндө, кечинде спектаклиң болгондо, могу текст мээңе келбейт да, такыр келбейт. Кайталап коеюнчу кечинде барганда унутуп калбайын деп, баягы кеч күндүз кайталап алайын дейсиң да. Бирок мизансцена жок, кайталап албайсың. Анан баягы текст кайталап коеюн деп, бирок мээң келбейт да. Сен барып качан кийинип, анан могу сахнага чыгып басканда ошол текст мээңе келет. Ушундай бир мындай сыйкырдуу бир немеси бар да. Кээде баягы көпкө чейин ойнолбой калган спектакльдерди баягы 1-2 күн репетиция кылып эметебиз. Анан баягы күндө ойнолуп жүргөн кээ спектакльдер бар да, анан аларга мындай кирип кеткенге батыраак. Ошон үчүн сахнага неме деп коюшат да, репетициянын алдында. Мисалы, спектакльге 2 саат бар да. Ким жүр, бир басып коелучу дейт да. Бир ошо басканда кирет да, неме. Отуруп алып кайталай албайсың да, чын эле. Могул текстти мен могул репликадай мону айтам деп албайсың, чын эле басып баштаганда Эржанбек айткандай. Уже текст келет. Театр мындай коллективный жумушта. Сен жалгыз сен аерде эчтеке кыла албайсың. Жалгыз отуруп алып сахнада мисалы текст жаттай албайсың. Ал сен бирөө менен ойнойсуң да, Сорон экөөсү ойносок, Соронду алып чыгып, Сорон менен иштешиң керек да. Нары бер басып ошондо экөөсүнүн текстибиз келет. Полиглоттордо дагы ошондой эмеси бар экен. Өзүнүн ыкмалары бар экен да. Алар отуруп китеп окуп эч качан тилди жаттабайт да. Алар деген болсо ар бир китепти, ар бир сөздү өзүнчө башка түстөр менен боеп алып жатташат экен да. Мен дагы англис тилин ошентип жаттагам. Ага чейин канча деген убакыт жаттап албай, анан курстарга барып жүргөн кезде өзүнчө түстөр менен боеп аласың. Мисалы, жанакындай болотко аныктооч, бушуктооч деген сыяктуу өзүнчө бөлүнөт ичарачы. Ошолорду өзүнчө түстөр көккө, бирөөнү кызылга кылып, анан сүйлөп атканда ошол түстөр мээңе келет да, элестетип алып, анан сүйлөп баштайсың. Биздики эле ошондой. Кинодо болобу? Мисалы, мен мындай жаттайм да. Кинодо текст берет да. Текст бергенде ошол жазылат го, кандай текст каерде жазылат го, анан баягы ручка менен кээ бир жерлерин оңдоп аласың, анан 1-2 жолу кайталаганда мээңе кирет. Анан бияка келип, тигини коюп бияка кеткенде жанагы фото память болуп калат да. Ошол сүрөткө тартылат. Анан ошол боюнча да, каерде үтүр бар, каерде точкасы, эмнеси бүт барын караган. Ошону сиңирип алгандан кийин анан баягы ойноп атканда ошол текст эмеге келет да. Көз алдына. Мага могул интересно да, Акбарбек акын го. Анан китеби менде үйдө кичинекей китеби бар да. Анан карасам эле бир жерде выступать этип аткан болот. Еще бирлери эмес да. Бир күн тегилери, бир күн булыры, анан мен да мындай таң кала бермейм. Сиз мисалы кантип жаттап аласыз бекен? Ошо ырларыңыздын баарын деген. Мен негизи жакшы ырчы өзү эле жатталып калат. Жанагындай халтура менен жазылган ырлар бар, андай аларды мен жатталбай калган да алар. Бир аны 10 жыл кайтасаң деген. Канча аны карап окуп атсам демек ойлогом да, мындай эле экен деп. Карап окуп атсам ошо ыр жаздымбы? Ыр сонун жазылган болсо мен автоматтык түрдө эле жатталып калат да мага. Туура айтасың. Негизи театрда да ошондой кээде окуялар бар. Жандуу чыгармалар өзү эле калат. Анан мындай өзүңө жаккан роль же болбосо мындай жаккан тексттер, бул сен
жүрөгүңдүн түпкүрүндө алат, сен чыгара албайсың да. А кээ бирде мындай шашып бушуп бир аракет кылып чыгарган ролдорун ар бир коюлган спектакль сайын жаттайсың да. Кайра жаңыртып жаттап отуруп алыпчы. Кайра бир репетиция кылып туура айтасың, ошондой кээ бирде мындай кирбеген да тексттер болот да. Мисалы мектепте жанагы орус тилден ыр жаттачу жана Пушкиндер. Анан монтип окусаң китептен жатталбайт да. Анан бир агайдан угуп калам ошол. Канчалык көп көчүрүп жазсаң, ошончолук бат жатталат экен да. Мен мисалы мектепте ошентип жаттачумун. Сорондун азыр деле ошондо байкадым сеникини. Бул өткөндө дагы бир жака поэзия окуйбуз деп баягы актерлор чыгып калдык, анан Сорон барактан баракка көчүрүп жазып атат ырлардын. Улам менен кайра толтура бир ырды кечке көчүрүп жазып. Соке эмне болсун? Жаттап ыр жазып атам деп койсуң. Бирок ошол моундай кака болгон да байке. Аны жазам да. Жазып туруп филармония барда 600 кишинин алдына чыкканда сөп менен келген өнүтүп калган. Жакшы эле кетип аткам. Бир строчканы келтирип уйкаштыгын таппайм да. Кээде болот го. Таппай анан өзүм сөз менен уруп көрөйүн деп бир монтип образга кирип туруп кайра айтсам кайра жок. Анан акырын артка кетип калдым. Көлдө президенттер катышкан урухордодо бир эме болуп калды, ошол жака ыр окуйсуңар деп калды. Анан мен Өмүрбек, Камболот, да бир эки актер болуп бардык көлгө барып ыр окуп атабыз. Ырлар жатталып, Кыялбек Урманбетов жазып берген. Окуп атып эле. Мен окуп бүттүм. Анан Өмүрбек акыркы болчу. Өмүрбек башка эле башкача ыр окумакта. Башын окуду ошол ырдын бир эки сабынчы. Андан кийин эле толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай болуп кыргызымдын жигиттери деп баштан көрсө текстин утуп Берки жаттаган текстин утуп калат. Эмне кыларын билбей анан турса эле жана ыр мээме келип калды дейт анан ошол. Тияка чыгып алып урушуп атат, кайбир Тимон айтып агачы. Эй, сен тигил ырды айтпайсың, мен сени өлтүрбөйм. Эмне кылайын мен? Ошондой көп окуялар жаман ушундай, көп болот. Көп кишинин алдына чыкканда жакшы эле кайталайсың. Репетицияда жакшы болот, анан именно сдача, элге келгенде уже бир момент күлүк берет го. Мен дагы бир айтып атсаңар эстеп кеттим, тиги Нурсултан Майназаров деген тууганыбыз бир иш чара алып барып атып, анан мен бир күн деген ырыңызды окуп бериңиз деди да. Бирок жана аягында бир күн келсе бизде алып барышат деген Мүрзөгө деген жер бар да. Ошол жерин айтпай эле башкача кылып бүтүрүп койгуңузчу, кичине позитивныйраак деди. Макул деп туруп чыгып туруп элечи. Ошол жерден баштап атпайм. Ошол жерге жакындап келдим, жана жергечи эмне кыларын билбейм деп койгула. Анан айла жок, ошол жерин баштап кайра баштан баштадым да ырдычы. Башынан баштап бир куплет окуп туруп эле кайра жана жерине өтсөм деп койгула. Бүтүп карасам Нурсултан күлүп атат. Анткени эмеге улам баягы мээге сиңип калган айтпаш керек, айтпаш керек деп чыгып туруп ошол жерден баштап салгам да. Жакшы. Бизде неме го, эстутум бир нерсени бат жаттап албайсың да. Анан мектептен тарыхтан берген мугалимибиз бар болчу. Башында, жылдын башында калың китептерди берет. Анан биздин китептер дагы ар бир класстарга ылайыкталган эмес да. Укмуш бир адабияттуу бир тилде жазат, аны түшүнбөйт окуучуларчы мисалы. Анан мен деген болсо түшүнбөйтүм, ушундай десем, монтип баштаган теманы өтпөйт бизге. Жоңганы толтура 10-15 деп суроо берет да ошол тема боюнча. Үйгө барып китепти окуп, ошол суроолорго жооп таап келге депчи. Үйгө барып китепти 15 жолу окуп чыгасың, кайталап ошонтоктон эсибизге калып калчу. Анан кантип ошол теманы жаттап калганыбызды өзүбүз байкай калдык да. Метод мен да. Метод ошондой болчу. Жалаң суроолорду берчи, а сен суроолорго жооп издеп отуруп ошо теманы түшүнүп калдысың да толугу мененчи. Туура, азыр көп китеп окуй албадык ба? Баарыбыз эле балык болуп калдык го, баарыбыз азыр кыска бирдемелерди Кудай жалгап чачып кетип чыгып калып деген сыяктуу бирдемелер. Негизи китеп адам баласы ойлодум, күнүнө 15 мүнөт китеп окуш керек го депчи. Анткени бул мээнин булчумдарына да аябай жакшы экен. Баягы сөз байлыкка да, дүйнө таанымга да. Мисалы биз электронный эчтеке ала албайбыз да. Биздин балдар кийин мисалы телефондон азыр телефондон окушуп атат да. Кийин алар телефондон окуп аларга мындай нормаль эле сезилиши мүмкүн. Анткени биз кичинекейбизден биз китеп окуп, адаптацияланганбыз. Биз телефон чоңойгондо эле келди да бизге. Бирок ошо электронный китептердин эң жаманы кирип окутсаң үстүнө уведомление кирип калса, башка приложение кирип ошол унутуп коесуң, алаксып кетесиң кадимкидей. Мындай китеп окуганда колуңа кармап, ошо жана бир китептин ыргызы жытып алат го кадимкидейчи. Бизден бир мугалим китеп адабиятты өтүп анан баягы чыгарманы окуп бергенде биз кадимкидей отуруп ыйлачубыз да, ыйлай турган жерден ыйлап, күлө турган жерден күлчүбүз, балага кесип.
азыр балдарга үйдөн китеп окуп берсең күлбөйт дагы, ыйлабайт дагы, түшүнбөйт дагы. укпайт дагы адам. Укпайт дагы. Угуп атасың, деп коет, бирок билбейм, мындай. Телефондон бирдемени көргөзсөң сразу түшүнөт. Ырлар деп калдык. Бул жакта таланттуу адамдар отурат да биздин жаныбызда коштоп Ооба, берип, өмүрлөрүн берип ал бар, бактасак. Кубанычбек Биз не байкес. Сооронбай байке сиздер экөөңүздөр жөнүндө айтып атпаймыз. Сиз ырдап берсеңиз, Экөөңүздөр ыр жөнүндө окуп айтып берсеңиз. Аябай сонун болот да. Сиз Кел баштап акбар бериңиз. эң эле бизде. Эгерде кааласаңыздар, комуз дагы бар. Комуз чиртсеңиздер Мен дагы. ыр окуп берсем туура болот го деп ойлойм. Буюрса Соке могу кинолорун буюрса бүтүрсө, Соке ыр жазып ырчы кылабыз анан. Сооронбай байке актер дагы, режиссер дагы, эми ырчы да болот экен да. Көп Көп кырды таң. Негизи ушул чыгармачылыкта адамды тааныгың келсе сапарга чык бирге дейт го. Сапар дегени бул жумуштагы сапар да, жумуш сапары, эс алуу сапары. Бул кино дагы биз үчүн 1 жылдык бир сонун сапар болуп кетат да. Мурда мен өзүмдүн жеке эле чыгармачылыгым менен жүрүп, көп адамдар менен аралашып, көп деле адамдар менен сүйлөшүүнү деле негизи каалабачумун да, анткени өзүм дүйнөм менен жашачумун. Бирок кино ушундай экен, адамдар продюсер болгон соң каалаганда, каалабаганда адам бар менен сүйлөштүрөт экен да. Тил табышпы? Тил табыш керек, дипломатияга үйрөтөт экен. Мен өзүм үчүн чоң нерселер таптым, алдым десем болот. Анан мурда мен эч кимден эч нерсе деле сурабай, бир Кудайдан эле сурап албетте. Анан өзүмдүн жашоом менен жашачумун да, бирок ушул киного келгенден бери көп адамдан ар кайсы нерселер сураш керек болду да. Бирок сураган нерселер кайра бирөөдөн бирдемке сурасаң, сөзсүз азыр адамдар кайра бир жума өткөзбөй эле кайра өздөрү бирдемке сурап калган заман экен да, көрсө. Ат өт кылыш. Кайра ат өттерин кылып атып, энергия да аябай кетет экен негизичи. Анан оңой жумуш эмес экен. Ошол 1 жылдык убакытта мен көп ыр жаза албай калдым, чынын айтсам. Эски ырлардан окуп берейин. Мурда болсо мындай ар бир айда, ар бир жумада атайын накидка деп топтомдор, сөздөрдүн көркөм сөз айкаштарын куралыштырып көп иштечимин. Эски чыгармалардан Ирмем деген ырды окуп берейин. Адамдын өмүрү ирмем экен. Бул жана адамга адам керек деген чыгарманын аягында монолог иретинде айтылган ырдын толук версиясын окуп берейин. Өсөт гүлдөр багбаны багып жатып. Өтөт күндөр алчусун алып жатып. Өчү бардай убакыт шашып турат өмүрүмдүн жаштыгын алыстатып. Мен жолдо барам, түбү жок жолдо барам. Жалын кечип жашоодон өрнөк алам. Бүтчү күндү унутуп койгон менен баскан сайын жакындап көргө кадам. Адам деген жөлөк да курбусуна. Адам деген тирек да турмушуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең, мокобоз мизиң барда. Кээсине ме, кээсине тилден берген, өлбөчүдөй өмүргө кимдер келген, билсең бул күн тутанып, тутанбаган бүлбүл оттун жарыгы бир эрмелген. Кандай гана сөздөр. Чынында жакшы экен. Сөздөрүңүз аябай курч экен да. Мен негизи ошо Акбар экен китебин алып окуган эле 1 күндөн китебин чыкпады жаңы. Кичинекей. Чынында адамга адам керек да. Кээ бирде адамдарды унутуп калабыз бири-бирибизди. Чындыгында оюн калыш керек. Кичине мындай бир нерсе пайда болгондо өзгөчө. Баягы бир нерсеге жеткенде адамды унутуп койсо. Ошол качан мисалы бизде ошо пандемия болгондо мындай көп адам түшүндү да. Дегенчи Көп нерсенин кереги жок экен. Көп нерсенин кереги жок экен. Анан ошол эле тойду жерип калганбыз, ошол учурда той болсо деп кыялданып калганбыз. Тойдо баарыбыз отуруп алып чай ичип, каткырып, бул сонун нерсе турбайбы? Биз аны түшүндүк. Көп нерселер түшүндүк да. Үйдө жатып алып. Корунуп да калдык эле го, эшикке коро жайдын баарын айылдарга барсаң деле мурда эшиктер ачык болчу го. Жабынып бекинишип элечи. Мына бекинсеңер деп туруп ошол оор келди. Анан керек болсо бир үй бүлөдө жашаганда бири-бирине бекинип калышпады. Ооруп атса комнатага кирбей. Ар ким өзүнүн идиш аягын жеп, кадимкидей. Кол кармашып учураша албай калдык да. Көрсө жан деген укмуш таттуу экен да. Эми Сооронбай байкеде кезек. Жана Акбар байке бир жакшы нерсе айтып кетти го, эми Кудайдан сурандык депчи. Ушу кинодо бир аягында аябай сонун нерсе болгон да. Акыркы финальный эпизодду тартып атканда, анан убийствонун место преступления тартып атканда эртең менен туман,
могинтип тоо жактан еще биз мындай да. Ал кадр бар бекен? Ооба, бар экен. Начали дегенде тияктан тоодон туман кадимкидей могинтип келет да. Келип ошол атмосфераны создавать этти. Ошол күнү биз съемканы бүтүшүбүз керек болчу да. Анан жамгыр жаайт экен, 1 жумадан ачылат экен, кантебиз деп кеткенбиз. Түштөн кийин эле уже күн Чайтты болду. ошентип ачылып кетти. Андан кийин келип мен тартпадыкпы? Мектепте. Мектепти тартып анан финальный эпизоддагы мындай позитивный жака тартчу да. Жанагы кара мешок, жанагы скорый эмелер жаман сүркен да. Өзгөчө жанагы мешоктун ичинде жатып, зыт деген коркунучтуу экен эми. Бирок баарыбыз эле мисалы өлүүчүлөрдөнбүз да. Бирок эч ким андайга мындай эмеси жетпейт экен да. Кино болгон үчүн эле, кино болгон үчүн эле тиги Айла жок да, мисалы аткарыш керек да. Болбосо өтө кыйынчылык экен. Ошондо сменялды соромбайт. Улам теманы алып. Жакшы эле качып атпадык беле. Дальше качсак болмок экен. Сорон келем. Келеми деп стаканды алмасаңыз. Мен дагы сүйчөт окшойт да. Күлгүн жаш дегендер бар эле. Автордун толук билбейт экен. Стап жазып коебуз. Билбесеңдер деп түшүн. Жок, мына ошол Элмурат дегендер байке жолдошу да, ошондон калып калган. Өткөн өмүр өкүнтөт айла барбы, өкүнгөндө же табар арга барбы, күлкү менен шаң менен таң атырган, күлгүн жашай күлгүн жаш, жалын жашай жалын жаш, кайда калды, кайда калды. Болобу? Бириктерип жатат да. А то концерт болду. Мен дальше Мелбек Атабектин ырларын билбестем. Кечки бишкек. Биздин трейлер аттуу рубрикабыз бар. Билсеңиздер керек. Азыр мен трейлерден. Негизи трейлерди канча жолу көрдүңүздөр? Жакшы эле билгенге аракет кылабыз. Сизчи канча жолу көрдүңүз? Трейлерди Чыккан эле көрдүм. чыкканда бир жолу көрдүм. Бир жолу көрдүм. Сиз жакшы эле көрсөңүз керек. Соромбек өзү жасаган да. Булар жасаган да. Ошо. Максат байке менен отуруп жасаганбыз. Соромбектен сурайбыз анда. Жок азыр. Барыңыздар. Ошол жөнүндө да сурайын дегем. Ооба. Эмнеге Акбар байкенин атынанбы же Ак барспы? Бүт бар да бул жакта. Экөө тең туура деп койсоңуз болот. Жакшы, биринчи эле бул жакта карасаңыздар Эржан байке ачып атат биздин рубрикабызды. Учун байкадыңарбы? Мен ак менен жабысагам. Ошол жакта эмне бар болчу? Вилкабы же кашыкпы же чоң кашыкпы? Вилка. Вилка болчу. Сизчи эмне деп ойлойсуз? Сиз аткаргансыз негизичи. Салфетка деп койсуз. Мен эмне жеп аттым эле дейсиз. Жакшы экен ушул. Жана эле ушуну баштасаңыз болот. Вилка го дейм. Вилка деп ойлойсуз, Жакшы. Туура, вилка болчу. Кийинки кадр. Ушундай. Бул жака демсиз сот залга кирип аткандагы момент экен. Канча ошол жакта жанакы жокерлер деп коебу? Конвойер жигиттер. Ошолор канча болчу? 4. 4 деп ойлойсуз сиз? Мен ушун Жок, 6 экен. 6 деп. Азыр 1 2 3. Же могу кадрдабы? Именно ошол кадр. Балким ал кадрга түшпөй да калышы мүмкүн. Ушул жердеби азыр? Ушул жерде. Бул жерди билбейм. 7-8 примерно. Жок, андай эмес. Бир эле эмесин айтыңыз. 4-6. 7. 6 деп ойлойсуз. Сиз 4 деп ойлойм. 4 сиз. 7. 7. Эми санаңыздар. 1 2 3 4 5 болчу экен. Тыятыр. Эчиңиздердики туура эмес. Мен общий планды элестетип алып турдум. Кийинки кадр бул жакта Элизанын кийими кандай болчу, кандай түстө болчу, эмне кийинип турган? Бежевый жанагындай эме болчу. Мындай болчу. Үстүндө жана пол замок деп коет. Ошондой жашыл цветте болчу. Анан шымы Жашыл эмес. спортивный серый болчу. Жашыл эмес, мындай өңдөгү. Жок. Жашыл беле. Үстү жашыл болчу. Сиздерчи? Менин оюмча үстү мындай өңдөгү бозомтук. Бежевый, примерно. Бежевый. Асты болсо ошо соке эмне дедиң? Ачык серыйбы ушуга жакын болчу. Негизи үстү серый деп ойлоп атам мен. Асты болсо ошол. Ержан байке, кызыңыз кандай кийинип жүрдү? Мен бул Бул кадрда чогуу тартылган сценалар Эсим бар жок. беле? Эсимде жок. Бакта мен өлүп калгам. Балким интуицияңыз аябай жакшы иштеп кетет.
куртка ошо жашыл болуш керек. Инстаграмдан ачып көрүп койбойсузбу? Жашыл. Жашыл деп ойлойсуздар э? Үстү жашыл, асты жашыл сері той, болчу. Сооронбай байке тапты. Азамат. Кийинки кадр. Мен ар бир Бул кадрды Эржан билем байке малдарын текшергени келгенде бул жакта букалар тизилип турган болчу. Ошо канча букалар болчу ошол жакта. Кадрга түшкөн. Артында болобу, капталында болобу канча. Так, булар биякта карап турган. Букалар менен мамиле жок болчу да. Мени карап турган. Сизди карап турушат. 1 2 3 4 5 бука. Бешөө деп ойлойсуздар. Алар кесилип да калышы мүмкүн. 3 буканда. Бешөө деп ойлойсуз. Жок, бука менен те үстүндө төшөктөр жүрөбү? Эмне жүрөт? 4 Жок, ал тиякта цемент төзүлүп. 4 деп ойлойм. Бука Сиз 3 деп ойлойсуз, сиз 4, сиз 3. 3 деп. Эми санасаңыздар, арт жагында дагы бир бука турат. Экөө экен. Ане бирөө. Мен 8 7 экен. Жеткен э? Жакшы. Бул эми комментарий деген рубрикабыз. Бул жактан бир-бирден жооп бересиздер. Биринчи комментарий: неге ушундай кино чыгарасыңар дейт. Бактылуу жашап жүрүү өтүптүр деген кинода чыгаргылачы дейт да. Камерага карап жооп берип койсоңуздар болот. Эмнеге мындай кино тартасыңар дейт. Анткени баарыбыз эле билебиз, буга чейин көбүнчө комедия тартылган. Анан эл ошол убакта мындай күлкүгө жакын дебейин, бирок неме мындай өзүнүн маанайын көтөрүш үчүн ошо комедия көп барчу экен да. Азыр элдин жашоосу Кудайга шүгүр, баардыгын жашоосу шүгүр да, мурункудай эмес да, ачка калган эч ким жок. Анан эл уже мындай өздөрү талап кылып калды, анткени комментарийден көп окучубуз, байкасыздарбы? Эмнеге эле комедия эле тарта бересиңер депчи. Анан эл уже ойлонуп, ой жүгүртүп. Неге байгы эле актерлор деппи? Деп анан неме болчу да? Уже ойлонгонго убакыт келип калган окшойт го. Анан мындай жазгандар менимче аз да. Саналуу эле. Мен комментарийди карап атам. Көбүнчө биздин кино өсүп аткан турбайбы, ушундай жанрларда тартылып баштады дегендер бар да. Жакшы. Кийинки комментарийге Акбар байке жооп берсин. Похоже на дело Хачатурян дейт. Буга биз жооп бергенбиз, башка бир интервьюларда. Буга таптакыр окшош эмес. Эки башка окуя, э? Ооба, эки башка окуя. Кийинки бүт блогерлер актер, актриса болуп кетишкенби көп кинолордо дейт. Жаманке. Блогер эмессиз? Жок. Эгер эмне үчүн блогердин таланты болуп атса, демек ойногонго мүмкүнчүлүгү жетип атса, ойносо болот, ойной берсин. Ойносо болот. Жакшы, кийинки комментарий: ушундай кинолор анча-мынча түшүнүгү аздарга эркектин баарын мыкачы, зөөкүр кылып көрсөтүп бүттү. Башка сайттарда деле чыгып жаткан жаңылыктар жетишип атканда дейт. Мен айтпадымбы жана, тыйындын эки тарабы бар. Сиз бир эле жагын көрүп алсаңыз керек. Эркектердин жакшы дагы жагы кинодо чагылдырылган. Анчүн сиз 18ден баштап баардык кинотеатрга келип, ошол жерден ушул кинону толук көрүп туруп анан сиз өзүңүзгө чечим чыгарсаңыз болот. Анан бул комментарийди балким ойлонуп туруп өчүрөсүз. Муну мен окуй эле коеюн, өзүңүздөр окубайсыздар го деп. Тандыктар ушинтип да чыгарасыңарбы дейт. Ошол бул мындай да. Алмазбек кызы жазыптыр. Бул жазганынан мындай билинип турат да. Жакшы киши оюн толуктап туруп суроону берет же мындай претензия коет да. Эмнеге мындай кино тартып атасыңар деген сыяктуучу. Бул менимче мындай диванный критик деп коет го, отуруп эле жөн эле жазып койгондор бар негизичи. Мадина Асанбек кызы, сиз 18-нде киного келишиңиз керек экен. Сентябрда келип, анан кинону көрүп туруп, толук анан сиз андан кийин бул жазган комментарийиңизди көрүп, анан кичине өкүнүп калат болушуңуз керек деп ойлойм. Бул көбүнчө комментарийлер биздин Этномедиа чыккан трейлердин астындагы комментарийлер, анан Инстаграмга чыккан комментарийлер да. Кийинкиси: ушундай зордук зомбулук жөнүндө кинолорду мамлекет тартканга тыюу салса дейт. Жаш балдарга идея берип, психикасын талкалап, анан дагы каяка бартабыз, эмне болуп бартабыз деп коебуз. Ушундайлар чыга берсе ушундай болобуз да дейт. Анан 4 киши лайк басып койду. Менин бар болсоң керек арасында лайк. Буга жооп берейин. Биз ушундай зордук зомбулукту көргөзүш керек, анткени ошол биздин балдар, кийинки муун ушундай болбош үчүн. Анткени бул кино, бул тарбиялык. Эгерде мисал дават айтышат го, даватта мындай болду, тигиндей болду. Кино болсо бул менимче жандуу дават. Мисал сиз кинону келип көрсөңүз, ошол жактан өзүңүзгө таасир аласыз. Демек ушундай болбош керек экенин үйрөнөбүз. Кино бул үйрөтүүчү жана үйрөнүүчү.
кинону көрүп бир эле чечимди чыгарып койгон болбойт. Мисалы ушундай зордук зомбулук жөнүндө кинолорду мамлекет тыюуга салса дейт. Именно биз Кыргызстан биз ушундай кинолорду көргүзүп, кийинки муундарыбызды ушундай болбогула дегенге чакырышыбыз керек. Мисалы кечирип коелу, могул эме комментарий боюнча ушундай кино деп атпайбы? Биринчиден бул кинону көрө элек, жөн эле комментарий жазып атат. Анан буга чейин менимче мындан страшный кинолор тартылган. Атын атабай эле коеюн. Ал психологияны прям сындырчу кинолор тартылган да. Анан эмнеге кимдер тартылды? Киндиктен, мисалы, киндиктен ылдый сүйлөгөн тамашалар бар, мисалы. Ошол сыяктууларды эмнеге айтпайт да, анан бул кинону көрбөй туруп эле комментарий жазыптыр. Негизи биздин ушул кинодогу бере турган месседж деп коет го, баягы эмне бергибиз келип атат кинодочу, ошону караш керек да адам. Бул жакта эмне үчүн вердикт деп атат, адам өзүң чечим чыгар деп атат да. Кино башталганда баш каарман ошо жогоруда айткан Айнур эженин ой пикири келет да. Адамдар ошону ээрчип баратып эле, андан кийин прокурордун ой пикирине өтөт да, мындайча айтканда, дүйнө таанымына ошол ситуацияны кандай карап атат. Анан тергөөчүгө өтөт да. Адамдар ошентип атып баш айланып калат негизи кинодочу. Кимдики чын экенин карап туруп, анан бирок өзү отуруп алып жыйынтык чыгарат да. Анан ошону жыйынтык чыгарып туруп, эмне үчүн Кыргызстанда ушундай болуп атат, ошондо түшүнөт да. Эгер ушул кинону жакшы түшүнсө, Кыргызстанда анда таптакыр зордук зомбулуктун баары жоголот да. Жакшы. Кийинки комментарий: качан этномедиага чыгат, үйдө отуруп эле көрүп коеюн дегем дейт. Этномедиага эми Кудай буйруса биздин прокат бүткөндөн кийин качан бүтөрү пока белгисиз, бүтөрү менен чыгат. Анан этномедиага катталсаңыздар, ушул жакта Кыргызстанда азыр болуп аткан кинолордун баардыгы ушул порталга чыгат. Биздин кино дагы Кудай буйруса ушул жака чыгат болуш керек. Кудай буйруса чыгат. Сюжетин карасаңыздар мындай да. Бишкек шаардык соту деп атат да. Бир жерлерде немелер бар, адресный пландар бар да. Бул Бишкекте болуп аткан окуя кылдык. Адаптациялык деп атпаймынбы? Анан биз дагы Инстаграмдан карап атабыз, көпчүлүгү ошол 3-4 комментарий бар экен, бул карап атадагы деп. Аларга да жооп берип атабыз, жок депчи. Анткени биз эгер ала турган болсок, анда биз рекламада уже колдонуп баштамакпыз да. Бул карап атат болгон окуя депчи. Болбогон үчүн биз чыныгы окуянын негизинде көркөмдөлгөн художественный фильм деп атпайбызбы? Ошол. Негизи бул кино бул жакта болду деп айтуу, аны териштирүү деле кажети жок го дейм. Биз бул кино менен мындай окуя эч жакта болбосун деп айткыбыз келет да. Бул вердикт тасмасын эмне себептен көрүш керек? 3 себеп, сиз бир себеп, сиз бирде, анан сиз бирдей камерага карап айтып койсоңуздар. Жана Эржан байке жогоруда айткандай, тыйындын эки тарабы болот. Өзүңүздүн вердикти чыгарыш үчүн бул кинону көрүш керек. Жакшы, Акбар байке. Ички өзүңүздө болобу же өлкөбүздө же дүйнөдө болуп аткан кээ бир зомбулук темасындагы чечилбей жаткан түйүндөр болсо, ушул кино аркылуу келип чечим чыгарып чечсеңиз болот. Жакшы. Эржан байке. Өзүңүздүн ички дүйнөңүздөгү сиз кандай адам экениңизди билбейм. Бирок сиз ушундай адам болбошум керек деп туруп барып кинону көрүп өзүңүздү тарбияласаңыз болот. Жакшы достор, биз бүгүн вердикт тасмасынын үстүндө маек кылдык. Буюрса 18 сентябрдан баштап Кыргызстандын бүт кинотеатрларынан көрө аласыздар. Сөзсүз түрдө көрүп өзүңүздөрдүн чечимиңиздерди, өкүмүңүздөрдү чыгарып келиңиздер демекчибиз. Сиздер менен мен бүгүн Айжана Сыдыколдун жана вердикт тасмасынын режиссеру Сооронбек Тургунмаматов, продюсери Акбар Кубанычбеков жана башкы каармандардын бири Эржан Осмонов. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.